Октябрда Израиль-Газа согушу башталгандан бери жөөт келгиндер Палестинанын башка аймагындагы батыш жээктеги жерлерди басып алуу аракетин күчөтүштү. Буунун маалыматы боюнча, бул убакыттын ичинде 1500дөн ашуун Палестин үй жайын таштап кетүүгө мажбур болгон. BBC ай иликтөөлөрү 6 айдан ашык убакыттан бери мыйзамсыз конуштарда жашаган келгиндердин иш аракеттерине көз салып келет. Жана алар Израиль мамлекети менен байланышы бар уюмдан колдоо алганы тууралуу жаңы маалыматтарды ачыкка чыгарды. Оккупацияланган батыш жээкте жашаган Айша менен анын күйөөсү Набил бизди өз үйүбүздө мажбурлап көчүрүп жатышат дейт. Ал күн панелдерди талкалады. Ошого электр энергиясы жок. Ал мени союп кетем деп коркутту. Айша айтып жаткан киши бул. Ал келгиндин аты Моше Шарвит. Менин куралыма тийдиңби? Биз согуш учурундабыз. Байыркы еврей тилин түшүнбөйсүңбү? Деген менен Моше Шарвит анын мында келишинин максаты башка экенин айтат. Ал батыш жээктеги мыйзамсыз конушта жашайт. Аны алыскы конуш деп коюшат. Жана алар Израилдин жана эл аралык мыйзамдар боюнча дагы мыйзамсыз болуп эсептелет. Мошеники сыяктуу алыскы конуштар келгиндер чоң аймакты ээлеп алган жерлерден куралат. Газада согуш башталгандан бери мындай алыскы конуштардын аянты тездик менен кеңейип баратат жана зомбулук күчөп, Палестин үй бүлөлөрүн мажбурлап жапырт көчүрүшүүдө. Ал эми Израилдик келгиндер болсо батыш жээкке карай жылып көптөгөн жерлерди ээлеп алышууда. BBC айдын иликтөөсү батыш жээк боюнча 196 алыскы конуштун жайгашкан жерин аныктап, алар тууралуу маалыматтарды талдап көрүп, конуштардын дээрлик жарымы соңку 5 жылда пайда болгонун аныктады. Айша менен Набилди 2 ай мурда бул жерден кетүүгө мажбурлашкан. Эми алар кайра өз үйүнө кайтып келишти. Кайсы айыбым үчүн мындай кылып жатышат? Диванымды бычак менен кескилешиптир. Кайсы айыбым үчүн? Бул үйдү куруу үчүн билеригимди саткам. Аны оңдоп түзөгөм. Мында 50 жыл жашадык. 50 жыл. Аларды күчтөп чыгарган келгин Моше Шарвит кайрадан келди. Ошол киши. Батыш жээктеги палестиналыктарга каршы зомбулук көрсөткөн деп жыл башында Британия жана АКШ санкция жарыялаган. Бир катар келгиндердин арасында Моше Шарвит да болгон. Ошо келгендердин айрымдары менен иштешкен дүйнөлүк сионисттик уюмдун бөлүгүн Израиль өкмөтү кантип каршылаганын аныктадык. Израилдик бир өкмөт уюмунун колуна тийген документтерден дүйнөлүк сионисттик уюм батыш жээктеги ири аймактарды кантип келгиндерге бөлүп бергенин көрүүгө болот. Ал жерде бир нерсе курууга тыюу салынганы менен келгиндер ошол жерлерде өздөрүнүн конуштарын түптөгөнүн аныктадык. Ал уюм Израиль бийликтери батыш жээкте тартып алган аймактарды ар башка конуштарга же келгиндерге бөлүп берген өтө чоң жерлерди көзөмөлдөйт. Дүйнөлүк сионисттик уюму да, Израиль өкмөтү да Моше Шарвит дагы биздин суроолорубузга жооп бербеди. Ошондуктан биз түз эле анын конушуна бардык. Сиз курал менен коркуткан бир палестиналык аял менен сүйлөштүк. Кечиресиз, балким ал башка Мошедир. Бул жерде Моше дегендер көп. Жок, ал Моше Шарвит деген сиз экенсиз. Сизге эл аралык санкция жарыяланыптыр. Палестиналык үй бүлөлөрдүн бул аймакка кайтып келишине бут тосуп жатасызбы? Эмне тууралуу айтып жатканыңызды билбей турам. Моше Шарвит сыяктуу келгиндерге эл аралык санкциялар жарыяланганына карабай, алар аны тоготпой кайра күчөп жатышат.